Саламатсыздарбы, биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписация баскычын басып, видеого лайк басканды унутпаңыз. Биздин каналдан такталган маалыматтарды көрө аласыз. Мен 90 жашка чыксам дагы, эгерде элимдин башына караган күн түшүп кала турган болсо, таягымды таянып алып туруп, элдин алдында туруп, элди коргоого биринчи мен аттанам тууган. Мен намысымды төбөлөтпөйм. Себеби мен кыргыздын намыстуу бийик тута турган, намыс үчүн жанын бере турган кыргыз жигиттерин биримин туугандар. Мен силердин балдарыңар. Германияга дарылануу үчүн барган министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн таңкы саат 3-төрдө Кыргызстанга келди. Белгилүү болгондой 11 февралда генерал Германиянын Мюнхен шаарында дарыланып жүргөндө аны кызматтан алуу боюнча мамлекет башчы Садыр Жапаровдун күтүүсүз чечими жарыяланган. Ал маалыматтан соң социалдык тармактын колдонуучулары Камчыбек Ташиевдин Кыргызстанга келер-келбеси боюнча ар кандай божомолдорду жоруй башташкан. Деген менен генерал-полковник өлкө тарыхында мекенин сатылбаган саясатчылардын сап башында экендигин, аны жакындан алыстан тааныгандардын баары четинен айтып келишкени белгилүү. Ал эле эмес акыркы жылдары мамлекеттик каралар башкарып калган кыйын кырдаалдан тазалап, өлкөнү өнүктүрүүгө кошкон салымы эбегейсиз экенин эске алганда, анын мамлекет башчы менен тең тайлаша аткарган иштерин эч ким жокко чыгара албайт дейт эксперттер. Эми Камчыбек Кыдыршаевдин мүнөзүн дагы жакшы билебиз. Ал ар дайым өзүнүн айткан сөзүндө турган, мекенчил, достукка бекем, бүт буга чейин мейли бийликте болобу, бийликте эмеспи, дайыма мамлекет үчүн аракет кылып келген инсан экендигин билебиз. Мына соңку 5 жыл аралыгында дагы президенттин ушу тапшырмасы менен балдарыңыздар уурубасын, дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Ошол өлкөдө чоң өзгөрүүлөрдү жасалышына мына экөөнүн биргелешкен аракети өзүнчө бир уникалдуу өрнөк болду. Ошон үчүн Камчыбек Кыдыршаевич мейли азыр кызматта болбойбу, ал дайыма өзүнүн мекенчилдиги менен, мамлекетчилдиги менен өзгөчөлөнөт. Ошон үчүн бул ооруп атканда эми Кыргызстанга келбейт, эми чет өлкөдө калат деген ар кандай да сөздөр болуп кетпедиби? Бул менен мына ал эки достун ортосундагы мамилени дагы араздаштырууга жасалган бир сөздөр деп билебиз. Ал эми Камчыбек Кыдыршаевич бүгүн эртең менен келди. Ал эч жакка качып кете турган мындай бир инсан эмес. Ал арада ажо Садыр Жапаров да акыркы окуялар боюнча үн катты. Бүгүн өлкө башчынын бир топ жылдан берки саясаттагы үзөңгүлөшүн күтүүсүз кызматтан алып салышы коомчулукта кызуу талкууланып, эки саясатчынын мамилесиндеги ажырым, кадрдык өзгөрүүлөр тууралуу ар кандай айың сөздөр боюнча маек берген. УКМК өзүнө жүктөлгөн миссияны толук аткарды. Айрым багыттарда аны ашыгы менен да аткарды десек болот. Бирок мамлекет деген тирүү организм. Ал дайыма өсүп, өзгөрүп турушу керек. Кече улуттук коопсуздук алдында башка чакырыктар турса, бүгүн таптакыр башка чакырыктар турат. Ушул реалдуулуктарды эске алуу менен УКМКда сапаттуу, заманбап коркунучтарга жана глобалдык өзгөрүүлөргө жооп бере турган реформа жүргүзүлөт. Дүйнө өзгөрүп жатат. Ошого жараша биздин мамлекеттик институттарда алдыга жылып, жаңыланып турушу зарыл. Аны улай буга чейин коомчулукта бул окуяларды Атамбаев жана Жээнбековдардын тандемине салыштырып, Садыр Жапаровда досун сатты деген комментарийлер байма-бай жазылып, эки дос эки жолго түшүп, алардын ортосунда ажырым пайда болду деген сөздөргө да кенен токтолгон.
Достугубуз кала берет. Камчыбек Кыдыршаевичти кызматтан аларда ал менен байланышып, кырдаалды түшүндүрүп, анан чечим кабыл алдым. Жогоруда айтканымдай, менин чечимим мамлекетибиздин, элибиздин тынчтыгы, биримдиги үчүн кабыл алынды. Биздин достугубуз кайсыл бир кызматка же кандайдыр бир кызыкчылыкка байлоо туура эмес. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Митина метросу, Пятницкая шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Ал эми буга чейин мындай ажырымдын алдын алып, элдин тынчтыгы үчүн ортодогу чагымчылдарга жем кылбай, эки досту элдештирүү керек деп парламенттин бийик трибунасында депутат айым Камила Талиева ачык айтып чыккан. Анын мындай пикирин башка коомдук ишмерлер да кубаттап, үчүнчү күчтөргө жем кылбай тез арада бир малага келиши керек дешет. Буга чейин 5 жылда кандай ушундай сакталып келсе, мындан кийин дагы ошону сакташ үчүн эки досту мындан ары дагы ынтымагын арттырып, ортодо арачы болуп берели деген идея бул колдоого аларлык көрүнүш. Себеби экөөнү бүгүнкү күндө араздаштырууну каалаган, ошону күчөтө турган атайын күчтөр дагы бар. Буга чейин дайыма кызматта турганда жагалданып келген, дайыма өзүнүн мактоо сөздөрүн айткандай айтып келгендер 360 градуска өзгөргөн учур буга чейин деле биз көрүп келдик. Ошон үчүн бул буга чейинки жасалган кызматы, өлкө үчүн, мамлекет үчүн жасаган аракетин такыр жокко чыгарууга болбойт. Ошон үчүн өлкөдөгү кайра ушул экөөнү араздаштырууга же болбосо Камчыбек Кыдыршаевичтин иш аракетин жокко чыгарууга жасалган аракеттер албетте бүгүнкү күндө туура эмес. Кайра экөөнү ынтымакташтырып, экөөнүн достук мамилесин мындан ары да өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн дагы бекемдеш үчүн болгон мындай бир өлкөнүн келечегине кам көргөн күчтөр ошо болгон салымын кошуш керек деп ойлойм. Эки дос булар качан дос болгон? Өтө кыйын кезеңде. Кыргызстан кыргыз эли тормого батып турган убакта, ошол убакта душмандар менен кошо талгалашып жүрүп, темир тордун аркасында камалып жаткан убакта дагы бири-бирин кучакташкан дос болуп, эч качан мындай бири-бирин кыйган эмес. Ошо Садыр Жапаров кыйналып түрмөдө жаткан убакта дагы чыгаргыла, ошонун ордуна мен жатайын деп кандай жүрөгүн берип, кандай көз жашын төккөн ошол Кыдыршаевич. Анан булардын достугу эл үчүн, жер үчүн достугу эч качан ажырабайт. Камчыбек Кыдыршаевич Садыр Жапаровдун канаты. Иштен кетери менен кандай шылуундар акмактар кетип Германияга качып кетти, бүттү, кайра келбейт деп ойлошту окшойт да. Аркасынан шоп атышат да. Бир Кудайдан коркпогон акмактар экен да. Мындан сырткары бул окуяларга байланыштуу апта башында президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу 75 киши кол койгон кайрылуу тараган. Атайын кызматтын башчысынын кызматынан алынышына себеп катары көрсөтүлгөн. Садыр Жапаров учурда бул боюнча тергөө иштери аягына чыккан соң үн катарын кошумчалаган. Бирок буга чейин Камчыбек Ташиев Германияга дарылануу үчүн барган учурда кызматтан алынганы күтүүсүз болгонун билдирген. Андан сырткары акыркы жагдайлар боюнча атайын кызматтын мурдагы башчысы да алдыңкы күндөр ачык айкын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө маалымат жыйын берери күтүлүүдө. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Бул эми эки дос айрылгыс дос. Эки дос булар качан дос болгон? Өтө кыйын кезеңде. Кыргызстан кыргыз эли тормого батып турган убакта, ошол убакта душмандар менен кошо талгалашып жүрүп, темир тордун аркасында камалып жаткан убакта дагы бири-бирин кучакташкан дос болуп, эч качан мындай бири-бирин кыйган эмес. Ошо Садыр Жапаров кыйналып түрмөдө жаткан убакта дагы чыгаргыла, ошонун ордуна мен жатайын деп кандай жүрөгүн берип, кандай көз жашын төккөн ошол Кыдыршаевич. Анан булардын достугу эл үчүн, жер үчүн достугу эч качан ажырабайт.
Камчыбек Кыдыршаевич Садыр Жапаровтың қанаты. Садыр Жапаров тиги Камчыбек Кыдыршаевичтің қанаты. Екі қанат өкө. Өкө бир қанатты уча албайт эч качан. Дайым муну баягы жөн эле мындай ушак айдыңдар сөз таппай эле эки дос ыдырады, болду, мына бири-бирине бет карагас болот. Тиги бу деген сөздөрү эч качан андай болбойт. Эч качан болбойт. Ушунчалык гүлдөп, өнүгүп, өсүп келаткан өлкөнү бири-бирине чагыштырып, элге, коомчулукка жаман көрсөтүшүн эле. Андан мындан эки дос бир чачынын кылы деле кышайып койбойт. Болгону коомчулукка жаман көрсөтүп, баягы мурунку уруш, талаш, жемей ичмей ошол заманды алып келиш үчүн эле болуп атат да. Бирок эки дос дайым аман болсун, бири-бири менен ажырабасын дайым, бири-бирине түшүнүктүү мамиле кылып, дайым биз үчүн, эл үчүн. Биз Камчыбек Кыдыршаевичти дайым биздин жүрөгүбүздө да, ал эч качан келди, анан мына иштен кетери менен кандай шылуундар, акмактар кетип Германияга качып кетти, бүттү, кайра келбейт деп ойлошту окшойт да. Аркасынан шыбап атышат да. Аркан бир Кудайдан коркпогон акмактар экен да. Аларга да Кудай бар, мисалы үчүн. Бул Камчыбек Ташиев элдин ушагына татыктуу бала эмес. Биздин генерал-полковник дайым биз менен, эл менен. 30 жыл эч ким кадам басып бара албаган, ошол чек аранын чы деген тамгасын ойлой албаган канча президент, канча чоңдор, канча министрлер, ошол эле алактан ассамблеялар эч нерсе кыла албаган нерсени ушул Камчыбек Кыдыршаевич барып, кайра барып атып, Тажик Республикасына ошолор менен келишим түзүп, ошолор менен жанагыдай мамиле түзүп, ошолорду сөзгө ийип деп отуруп, ушул чек араны чечти. Бул Кыргызстан үчүн эң чоң маселе да. Бул унутулгус. Бул тарыхта алтын тамга менен ошол атыгала турган маселе болду да. Камчыбек Кыдыршаевичтен ошо чек араны чечкендегиси. Ошол эле чек ара кызматкерлерине кандай аларды камсыз кылды, үй жайлуу кылды, айлыктарын көтөрүп берди. Ошондой эле канча мекемелер, социалдык тармак деле эмне деген нерселерди жасап атат. Эми айтып бүткүч нерсе. Ошонун баарын тең эле түкүрүп салып эле бир чечимге келсе туура эмес. Болсо Камчыбек Ташиевдин да эмгегин баалашыбыз керек. Мисалы биз өлкөнүн коопсуздугу коркунучтуу болсо, ал өлкө мындай кандай десем, биздин коопсуздугубузду сактап ата, өмүр бою жана кооптонуп жашаган, ондой жашаанын эмне кереги бар? Ошону туура өзүнүн көкүрөгү менен, көдөнү менен туйган эр азамат ушул нерсени бүтүрүштү да. Себеби баягы застава деп коебуз, аскер кызматкерлерин ошо чек араны менен. Ошол тарапта, мисалы Баткенде болобу, Тажик тарапта, каякта тарапта чек ара болсо, куураган эмелер бир кепеде, ошондо да квартира, квартплатын төлөп, кепеде жашап аткан армия ошол аскер кызматкерлери болгондо. Ошонун баарына биринчи шарт түзүп берип, зыңгыраган тиги эки кабат үйлөрдү тиги жасап берип, салып берип, бала чакасына бакчадан мектебине чейин куруп берип, бул деген сонун иш да. Кантип ушул нерселерди көзүн жумуп койгондон кийин акмактар ушакка кирип атышат да. Бул тарых да, бул тарых болду.